Сооротуучу Кудай. 16 февраль. Башталыш китебинен Кудайдын Кабылга берген суроосун окуп кетсек. Эмнеге ачууландың? Эмнеге өңүң кумсарып кетти? Албетте, Кудай эмнеге анын өңү кумсарып кеткенин билет. Кудай сенден да сурайт. Эмнеге өңүң кумсарып кетти? Жашооңдо эмне болуп кетти? Эмнеге ачуу калтырып жатасың? Бир тууганың менен болгон мамиледе эмне болуп кетти? Кудай менен болгон мамилеңде эмне болуп кетти? Өңүң кумсарып кеткидей анчалык эмне болду? Дейт Кудай. Бул өтө терең нерсе. Андан ары окусак, эгерде жакшы иш кылсаң, анда башыңды жерге салбайт элең да. Демек, Кудай көрсөтүп жатат. Сен жакшы эмес нерсе кылып жатасың. Эгерде жакшы нерсе кылып жаткан болсоң, башыңды салмак эмессиң. Эгерде жакшы иш кылбасаң, анда босогуңдо күнөө жатат. Башында өңү кумсаруудан башталган күнөө, Кабылды бир тууганын өлтүрүүгө алып келгендей, күнөө сенин үстүңөн бийлик кылбасын. О Теңир, ошол күнөөдөн мени арылт. Күнөө менин үстүмөн бийлик кылбасын. Бир күнөө артынан экинчи күнөөнү алып келбесин, деп Кудайга сыйыналы.